Өткөн жылы Кыргызстандын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык ар бир жаран өткөн жылдын июль айынан тарта декабрдын аягына чейин алган кирешесин жана болгон мүлкүн мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү берилген. Бирок маалым болгондой бул иш толугу менен аягына чыккан жок. Буга катардагы жарандар гана эмес, декларацияларды каттоого үлгүрө албаган өкмөттүн да күнөөсү бар. 7000ден ашуун жаранга бланка, элементардык бланка жетпей, физикалык жактан дагы нотариаттык конторалар мүмкүнчүлүк болбой, ушундай өтүп кетти. Бул мыйзамдын мүмкүнчүлүгү мындай жарандарга колдонуу мүмкүнчүлүгү 31 декабрь 2013 жылы токтоду. Бирок ошол кайрылуудан улам биз бир топ депутаттар, ишкерлерден, жарандардан түшкөн кайрылуудан ушу мыйзамды иштеп чыктык. Аталган мыйзамга өзгөртүү киргизип, мүмкүнчүлүктү 2014 жылдын 1-майына чейин узартып берели деген. Мен ойлойм, бул мыйзам өзүңүздөр байкагандай убакытта тар болуп жатат. Бул сунушту комитеттин мүчөлөрү колдоого алып, буга жол берген өкмөттүн ишин сынга алышты. Кирешени жана мүлктү мыйзамдаштыруунун мөөнөтүн 1-майга чейин эмес, 1-июлга чейин узартуу керектигин айтып чыгышты. Бланк декларации еще не утвердили. С учетом легализации. Ал жерде отдельно графалар болуш керек. Легализованный канча сумма кеткен. Эски немеде декларацияда мунун баары жок да. Билбейм, эмне кылып атасыңар, уже мына өтүп атат. Элдер азыр дагы массалык алып барып туруп, эртең ошо 10 күн же 15 күн калганда алып барып туруп, очередтерди түзгөнгөр келип атат. Эмне болуп, мен түшүнбөй атам да ошо. Анан азыр мына мыйзамды туура айтып атат. Эгер мына 1-июлга чейин деле кабыл алып беришибиз керек. Себеби даже декларация формасында кабыл алып элекпиз да, өкмөт бекитип берилет. Легалдаштыруу мөөнөтүн дагы анан бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтүн дагы чогуу чыгып койсок болот. Биз мында практика болгон, эконтен 1-июлга чейинби же ушундай эконтен мөөнөтүн чыгып койсок, кичине толук кандырап болот эле. Комитетте Мирлан Бакировдун мыйзам долбоору 3 окууда тең кабыл алынып, депутаттардын жалпы отурумунда каралмай болду. Аймактардагы ишкерчиликти өнүктүрүү максатында салык төлөмдөрүнүн жеңилдетүү киргизүү тууралуу маселени экономика министрлиги көтөрдү. Бирок мыйзам долбоору чийки деген жүйө менен кайра иштеп чыгууга жөнөтүлдү. Биз эркин экономикалык аймактар тууралуу мыйзамын 2 жыл мурда эле иштеп чыкканбыз. Ал аймактарда ишканалардын өндүрүмдүүлүгүн өрчүтүүгө багытталган эле. Эмне үчүн бул мыйзам долбоорун ошондо колдогон жоксуңар да, азыр кайра окшош мыйзам долбоорун көтөрүп чыгып жатасыздар. Күрөөканалар өлкөнүн аймактарында да өрчүп күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бул бир четинен жакшы көрүнүш болгон менен, экинчи жагынан башаламандыкты жаратууда. Эреже боюнча күрөөканалар акчаны кыймылдуу мүлккө гана бере алышса, иш жүзүндө абал башкача. Некоторые даже бывают случаи, когда они берут домашних животных даже, оказывается, в залог. Аймактардагы күрөөканаларга малдарды күрөөгө коюшат экен. Алар кыймылдууда кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюшуп, банктардын мүмкүнчүлүгүнө ээ болушуп, бирок салыктарды аз төлөп жатышат. Андыктан Улуттук банк менен бирдикте күрөөканалар кыймылдуу мүлк менен гана иштей алат деген мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарыл. Мындан тышкары эл өкүлдөрү мыйзам долбоорлор кыргыз тилинде каталар менен которулуп жаткандыгын билдирип, документтердин корутундуларын мамлекеттик тилде жазууну талап кылышты.